Assalamu alaikum урматтуу өрүк сүйүүчүлөр. Бүгүн биз сиздерге Жалал Абад областынын Шамалсай шаарчасынын жанындагы Приция деген Франциянын сортун көрсөтүп бермекчибиз. Бул жерде карасаңыздар, бул былтыр отургузулган көчөттөр. Биздин таанышыбыздыкы полукарликтер Приция сорту. Бүгүн күндөргө 9 май, суббота, ишемби күн, эртең воскресенье 10 май 2026 жыл. Булар уже бышып, сахардуулугу, канттуулугу жетиштүү бир деңгээлге келиптир. Суусу бар, бирок аз. Азыр караңгыда бир аз жакшы көрүнбөй аткан болушу мүмкүн. Даамы жакшы. Кычкылдуулугу бир аз бар, бирок даамы жакшы. Бул түйгөнүн караңыздар. Жакыныраак тарталы. Түйгөнүн караңыздар. Мультилидер, көп лидерлүү формада буталган, форма берилген. Ол жерде мөмөнү көтөрө албай, бир аз калибрлери да кичинекей болуп калган, мөмө көбүрөөк болуп. Муну балким суюлса жакшы болмок да. Бир аз мөмөнүн саны аз, бирок көлөмү чоңураак болуп. Муну биз мындан толук 2 ай мурда чаңдашуу мезгилинде тартканбыз бул өрүктөрдү. Бүгүн ошолордун бышып жаткан мезгили. Учтары, биттер, тиялардын зыян бергендиги, учтунда жаш жалбырактарды биттер соруп, ушундай тырыш-бырыш абалга алып келип коет. Муну артын ачсаңыздар, биттер бар. Буга каршы инсектицид колдонуп, же башка ыкмалар менен буларды жок кылууга болот да. Анан дагы эмне дейбиз? Мисалы, кээ-бирлеринде жок. Ошол мурдагы видеодо айтканбыз, кээ-бирлери балким башка сорт болушу мүмкүн деген божомолду айтканбыз да, баягы автор-дүлүктөр улам. Мисалы, бул жерде бир гана неме бар экен. Көрүнүштөрү окшош эле бири-бирине, бирок айтор кээ-бири толук ушуп урган. Кээ-бирлеринде монда тарталы жакыныраактан. Караңыздар достор. Экинчи жылы полукарлик Мирабалан 29С кыйбасына уланган Приция көчөтү. Схема посадкасы 4 метрге 3 метр, 2,5-3 метр. Ошондо 1 гектарга 800 көчөт болот. Божомолду. Бул мөмөлөр жакыныраактан тарталы. Караңыздар, бул даракта эле божомолду 5 килограмм тегерегинде мөмө бар. Бир эле түбүндөчү. Булар бүгүнкү күндө 150 сом, 200 сомго чейин оптун баада сатылып атат. Мындайча айтканда, кирешеси жакшы. Деңиз деңгээли төмөн, Лейлек окшогон, Шамалсайга окшогон, Кызылжар, Төө моюн окшогон, деңиз деңгээли төмөн аймактарда эрте бышуучу сорттор. Ал эми тоолуу аймактарда деңиз деңгээли бийик 1500-2000 метр болгон ысык көл, Алайга окшогон аймактарда кеч бышуучу сортторду сунуштайбыз. Себеби дегенде ошол кеч бышканы дагы чоң акча алып келет, эрте бышкан дагы чоң акча алып келет. Ортодо мөмө көп болгон мезгилде баасы баарыбыз билгендей төмөндөйт.